11 bölüm. Ахазайдын enesi Аталея уулунун өлгөнүн көрүп, падышанын баардык тукумун кырдырып салды. Бирок падышанын уулдарын өлтүрүп жатканда, Жорам падышанын кызы Ахазайдын эжеси Жешеба Ахазайдын уулу Жаашты баккан энеси менен кошо уктоочу бөлмөгө жашыруун алып кетти. Аны Аталеядан жашырып, аман алып калды. Жешеба аны теңир үйүндө 6 жыл жашырды. Ошол убакта ал жерде Аталея падышачылык кылып турду. 7 жылы жоят киши жиберип, сакчылардын арасынан жүз башларды жана жөөгүлүктөрдү өзүнө теңир үйүнө алдырып, алар менен келишим түзүп, теңир үйүндө алардан ант алып, аларга падышанын уулун көргөздү. Анан аларга мындай деп буйруду: мындай кылгыла, ишемби күнү күзөткө туруучуларыңардын 3/1 бөлүгү падыша үйүнүн күзөтүндө тургула. 2 бөлүгүңөр Шур дарбазасынын алдында, 3 бөлүгүңөр сакчылардын арт жагындагы дарбазанын алдында турасыңар. Талкалап кетпеш үчүн үйдү тегеректеп күзөттө тургула. Ишемби күнү күзөттөн кетүүчүлөрүңөрдүн 2 бөлүгү теңир үйүндө падышаны кайтарып күзөттө тургула. Ар бириңер колуңарга курал алып, падышаны баардык жагынан курчап тургула. Ким катарды бузуп кирем десе, ал өлтүрүлсүн. Падыша киргенде да, чыкканда да жанында болгула. Ыйык кызмат кылуучу жоят кандай буйруса, жүз башлар бардыгын ошондой кылышты. Алар ишемби күнү күзөткө келүүчү жана күзөттөн кетүүчү өз кишилерин алып, ыйык кызмат кылуучу жоятка келишти. Ыйык кызмат кылуучу Дөөт падышанын теңир үйүндөгү найзалары менен калкандарын жүз башларга таратып берди. Жөөгүлүктөрдүн ар бири колдоруна курал алып, үйдүн оң бурчунан сол бурчуна чейин курмандык чалынуучу жайдын жанында жана үйдүн жанында падышаны курчап турушту. Ошондо жоят падышанын уулун алып чыгып, анын башына таажы кийгизип, келишимдин көчүрмөсүн берди. Аны такка отургузушту. Зайтун майы менен майлашты, анан кол чаап, жашасын падыша деп кыйкырышты. Аталея чуркап бара жаткан элдин ызы чуусун угуп, теңир үйүндөгү элге жөнөдү. Анан ал падышалар туруучу секичеде падыша турганын, падышанын жанында төрөлөр, сурнайчылар турганын көрдү. Ал жердеги элдин баары сүйүнүп, сурнай тартып жатышкан эле. Ошондо Аталея кийимин айрып жиберип, "Чыккынчылык, чыккынчылык" деп кыйкырды. Ошондо ыйык кызмат кылуучу жоят жүз башларга, аскер жетекчилерине мындай деп буйрук берди: "Аны бул жерден алып кеткиле, ал теңир үйүндө өлтүрүлбөшү керек. Ким анын артынан жөнөсө, аны кылычтап өлтүргүлө." Аялга жол беришти. Ал аттар кирүүчү эшиктен өтүп, падыша үйүнө бара жатканда өлтүрүлдү. Анан эл теңирдин эли болуш үчүн жоят теңир менен падышанын жана эл менен падышанын ортосунда келишим түздү. Анан ал жердин бүт эли Баал үйүнө барып, ага курмандык чалуучу жайларды кыйратышты. Анын айкелдерин тып-тыйпыл кылып талкалашты. Баал бутканасынын кызматчысы Матанды курмандык чалынуучу жайлардын алдында өлтүрүштү. Ыйык кызмат кылуучу теңир үйүнө сакчыларды койду. Жүз башларды, сакчыларды, жөөгүлүктөрдү жана ал жердин бүт элин алып, теңир үйүнөн падышаны узатып, сакчылардын дарбазасы аркылуу өтүп, падышанын үйүнө келди. Анан падышаны такка отургузушту. Ал жердин бүт эли шаттанды. Шаар тынчтыкка бөлөндү. Аталеяны болсо падыша үйүндө кылычтап өлтүрүштү. Жааш тактыга отурганда 7 жашта эле. 12 бөлүм. Жейунун падышачылыгынын 7 жылында Жааш такка отуруп, Иерусалимде 40 жыл падышачылык кылды. Анын энесинин аты Сибия, ал Беершебалык болчу. Жааш ыйык кызмат кылуучу жояттын көзөткөнчө, анын кеңешин угуп жүргөн күндөрү теңирге жаккан иштерди кылды. Бийик жерлердеги бутканалар гана жок кылынган жок. Эл дагы эле бийик жерлердеги бутканаларда курмандык чалып, жипар жыттуу зат түтөтүп жатты. Жааш ыйык кызмат кылуучуларга мындай деди: "Элдин теңир үйүнө алып келген бардык күмүштөрүн, теңир үйүнө келгендер алып келген күмүштү, ар бир адамдын өз жаны үчүн берген күмүшүн, элдин теңир үйүнө өз каалоосу менен алып келген күмүштөрүн ыйык кызмат кылуучулар алышсын. Ар бири өз таанышынан алып, ибадаткананын бардык бузулган жерлерин оңдошсун." Бирок Жааш падышанын падышачылыгынын 23 жылына чейин ыйык кызмат кылуучулар ибадаткананын бузулган жерлерин оңдошпогондуктан, Жааш ыйык кызмат кылуучу жоятты жана башка ыйык кызмат кылуучуларды чакырып: "Эмне үчүн силер ибадаткананын бузулган жерлерин оңдобой жатасыңар? Мындан ары тааныштарыңардан күмүш албагыла, аны ибадаткананы оңдогонго бергиле" деди. Ыйык кызмат кылуучулар ибадаткананын бузулган жерлерин оңдогонго элден күмүш албоого макул болушту. Анан ыйык кызмат кылуучу жоят бир үкөк алып, анын үстүнө тешик жасап, аны курмандык чалынуучу жайдын оң жагына, теңир үйүнүн кире беришине койду. Элдин теңир үйүнө алып келген бардык күмүштөрүн кире бериште турган сакчы ыйык кызмат кылуучулар ошого салып жатышты.
Алар үкөкө көп күмүш чогултканын көрүшкөндө башкы ыйык кызмат кылуучу менен падышанын катчысы келип, теңир үйүндөгү күмүштү эсептеп, баштыктарга салып бууп коюшчу. Күмүштөрдү эсептеп туруп, теңир үйүндө иш алып барууга дайындалгандарга беришчү. Алар болсо аны теңир үйүндө иштеген усталарга, куруучуларга, таш тизүүчүлөргө, таш сомдоочуларга беришчү. Теңир үйүнүн бузулган жерлерин оңдоого керектелүүчү жыгачтарды, жылмаланган таштарды сатып алууга жана башка баардык керектүү нерселерге сарп кылышчу. Бирок ал күмүштөн теңир үй үчүн күмүш табактарды, кычкачтарды, чараларды, сурнайларды, алтын күмүш идиштерди жасоого сарпталган жок. Ал күмүштөрдү иш башкаруучуларга берип турушту. Алар аны теңир үйүн оңдоого сарп кылышты. Жумушчулар үчүн берилген күмүштү таратып берүүчү адамдардан күмүштүн эсеби талап кылынчу эмес, анткени алар чынчылдык менен таратышчу. Кылмыш үчүн, күнөө үчүн түшкөн күмүштөр теңир үйүнө киргизилчү эмес. Алар ыйык кызмат кылуучуларга таандык болуп калчу. Ошол убакта Сирия падышасы Хазаэл согушка аттанып чыгып, Гатка согуш ачып, аны басып алды. Ана Хазаэл Иерусалимге барууну чечти. Бирок Жүйүт падышасы Жааш, Жүйүт падышаларынын өзүнүн аталары Жошапаттын, Жорамдын, Ахазайдын жана өзүнүн ибадаткана үчүн курмандык чалгандарынын баарын, теңир үйүндөгү жана падыша сарайынын казыналарындагы алтындын баарын алып, Сирия падышасы Хазаэлге жөнөттү. Ошондо Хазаэл Иерусалимден кетти. Жааш жөнүндө жана анын кылган баардык иштери жөнүндө Жүйүт падышаларынын тарых китебинде баяндалып жазылган. Кызматчылары Жаашка каршы көтөрүлүп, чыккынчылык кылышты. Аны Сылага бара жаткан жолдогу Милка үйүндө өлтүрүштү. Аны өз кызматчылары Шиматтын уулу Жозахар, Шомердин уулу Жеозабат өлтүрдү. Ал өлдү. Анын сөөгүн ата бабаларынын жанына Дөөттүн шаарына коюшту. Анын ордуна өз уулу Аматсия такка отурду. Экинчи бөлүм. Ошентип уулум Машаяк Исадагы Райым аркылуу күч алган. Көп күбөлөрдүн көзүнчө менден укканыңды башкаларды да үйрөтө ала турган ишенимдүү адамдарга айт. Иса Машаяктын жакшы жоокериндей болуп, кыйынчылыктарга чыда. Эч бир жоокер өзүнүн аскер башчысына жагуу үчүн тиричилик иштерине байланбайт. Мелдешке чыккан адам мелдештин эрежелерин бузса, тааж албайт. Эмгектенген дыйкан алган түшүмүнөн өзү биринчи ооз тийиши керек. Менин айткандарым жөнүндө ойлон, теңир болсо сага баардыгын түшүнүүгө жардам берет. Дөөттүн тукумунан чыккан, өлүп кайра тирилген Иса Машаякты ар дайым эсиңде сакта. Мен тараткан жакшы кабарда ал жөнүндө ушундай айтылат. Мен ошол жакшы кабар үчүн азап тартып жатам. Атүгүл кылмышкер сыяктуу кишенделдим. Бирок Кудайдын сөзү кишенделбейт. Ошондуктан мен тандалгандар үчүн алар да Машаяк Иса аркылуу куткарылышсын деп баардыгына чыдап жатам. Бул куткарылуу түбөлүк даңк менен коштолот. Бул сөздөр чындык. Эгерде биз аны менен кошо өлгөн болсок, анда аны менен кошо тирилебиз. Эгерде чыдасак, анда аны менен бирге падышачылык кылабыз. Эгерде андан баш тартсак, ал да бизден баш тартат. Эгерде биз ишенимсиз болсок, ал ишенимдүү бойдон кала берет. Анткени ал өзүнө өзү каршы чыга албайт. Ушуну баардыгынын эсине сал. Теңирдин алдында эскерт, сөз үчүн талашып тартышышпасын. Анткени сөз үчүн талашып тартышуу эч кандай пайда алып келбейт. Тескерисинче, угуп тургандардын башын маң кылат. Кудайдын алдында сыноодон өткөн, уятка калбаган, чындык сөзүн туура жеткирген кызматчы болууга аракеттенген. Пайдасыз куру сөздөрдөн кач, анткени куру сөз менен алек болгондор адилетсиздик жолунда илгерилешет. Алардын сөзү денеге тараган рак оорусу сыяктуу тарайт. Именей менен пилет ошондойлордон. Алар кайра тирилүү болуп өттү деп чындыктан четтеп кетишти. Жана кээ бирөөлөрдү ишенимден тайытып жатышат. Бирок Кудайдын бекем негизи бек турат. Анын төмөнкүдөй мөөрү бар. Теңир өзүнө тиешелүүлөрдү билет. Жана теңирдин ысымын оозуна алган ар бир адам адилетсиздиктен четтесин. Бир чоң үйдө алтын жана күмүш идиштер гана эмес, жыгачтан жана чоподон жасалган идиштер да бар. Бирөөлөрү сыйга урунулат, бирөөлөрү күндө урунулат. Ошондуктан ким өзүн ушулардан тазаласа, ал сыйга урунула турган, ыйыкталган, кожоюндун керегине жарай турган жана баардык жакшы иштерге даярдалган идиш болот. Жаштыктын кумарларынан кач. Теңирди чын жүрөктөн чакыруучулар менен бирге адилеттикти, ишенимди, сүйүүнү жана тынчтыкты сактоого умтул. Акылсыз, маанисиз талаш тартыштардан кач. Себеби алар уруш талашты туудурарын билесиң. Теңирдин кулуна урушуп талашууга болбойт. Тескерисинче, ал баардыгына кичпейилдик менен мамиле кылуусу, үйрөтүүгө жөндөмдүү жана сабырдуу болуусу зарыл.
каршы чыккандарга момундук менен насаат айтышы керек. Чындыкты таанып билиш үчүн Кудай аларды тобо кылдырар. Алар өзүнүн эркине баш ийдирүү үчүн туткундап алган шайтандын торунан бошонушар. 3 бөлүм. Анан Теңир мага мындай деди: "Дагы барып, күйөөсү сүйгөн, бирок өзү ойноштук кылган аялды сүй. Аны Теңир Исраил уулдарын сүйгөндөй сүй. Теңир аларды сүйөт, алар болсо башка кудайларга кайрылышат. Алардын мейиз кошулган токочторун жакшы көрүшөт. Ошондо мен аны 15 күмүш тыйынга, 1 хомер арпага жана жарым хомер арпага сатып алдым. Анан ага: "Меникинде көп күн жаша, бузуктук кылба, эч ким менен болбо, мен да сага жакындабайм" дедим. Анткени Исраил уулдары көп убакытка чейин падышасыз, төрөсүз, курмандыксыз, курмандык чалынуучу жайсыз, эфодсуз жана терафимсиз калышат. Ошондон кийин Исраил уулдары күнөөлөр үчүн өкүнүп, өздөрүнүн Кудай Теңирин жана өздөрүнүн падышасы Дөөттү издешет. Акыркы күндөрү Теңирдин жана анын ырайымынын алдында титирешет. 4 бөлүм. Исраил уулдары Теңирдин сөзүн уккула. Анткени Теңир бул жердин тургундарын соттойт. Себеби бул жерде акыйкаттык да, боорукердик да, Кудайды таанып билүү да жок. Ант берүү, алдамчылык, киши өлтүрүү, уурулук кылуу, бузуктук кылуу аябай жайылган, кан төгүүнүн артынан кан төгүү. Ошон үчүн бул жер ыйлайт, анын үстүндө жашагандын баары, талаадагы айванаттарда, асмандагы канаттуулар да алсырайт, атүгүл деңиздеги балыктар да кырылат. Бирок бири-бири менен талашып тартышпасын, бирин-бири ашкерелебесин, анткени сенин элиң ыйык кызмат кылуучулар менен талашып тартышкандарга окшош. Сен күндүз мүдүрүлүп жыгыласың, сен менен кошо пайгамбар түн ичинде мүдүрүлүп жыгылат. Энеңди жок кылам. Элим мени таанып билбегендиктен кырылды. Сен таанып билүүнү четке каккандыктан, мен да сени менин алдымда ыйык кызмат кылуудан четтетем. Сен өз Кудайыңдын мыйзамын унуткандыктан, мен да сенин балдарыңды унутам. Алар канчалык көбөйгөн сайын мага каршы ошончолук көп күнөө кылып жатышат. Алардын даңкын маскарачылыкка айлантам. Алар менин элимдин күнөөлөрү менен азыктанып жатышат. Алардын жаны анын мыйзамсыздыгына умтулуп жатат. Элге эмне болсо, ыйык кызмат кылуучуга да ошол болот. Аны өзүнүн жолдоруна жараша жазалайм. Ага өзүнүн кылган иштерине жараша тиешесин берем. Жешет, бирок тоюшпайт. Бузуктук кылышат, бирок көбөйүшпөйт. Анткени Теңирге кызмат кылууну таштап коюшкан. Бузуктук, шарап жана ичимдиктер алардын жүрөгүн ээлеп алган. Менин элим өзүнүн дарагынан сурап жатат, ага өзүнүн таягы жооп берип жатат. Анткени бузуктук руху аларды адаштырды. Алар бузуктук кылып, өз Кудайынан баш тартышты. Алар тоолордун чокуларында курмандык чалып жатышат. Дөңсөөлөрдөгү эмен дарактарынын, кайыңдардын жана кара жыгаштардын түбүндө жыпар жыттуу зат түтөтүп жатышат. Анткени алардын көлөкөсү жакшы. Ошондуктан кыздарыңар бузуктук кылып жатышат. Келиндериңер ойноштук кылып жатышат. Мен бузуктук кылып жаткан кыздарыңарды, ойноштук кылып жаткан келиндериңерди жазалабайм. Анткени силер өзүңөр бузулган аялдар менен кошулуп жатасыңар. Бузуктук кылгандар менен бирге курмандык чалып жатасыңар. Түркөй эл болсо өлүп жатат. Исраил, сен бузуктук кылсаң да, жүйүт күнөө кылбасын. Гилгалга барбагыла, Бейт Абенге чыкпагыла, Теңир тирүү деп ант бербегиле. Анткени Исраил өжөр кунаажындай өжөр болуп калды. Ошон үчүн Теңир эми аларды кенен жайытта козу кайтаргансып кайтармак беле. Эпрайым буркандарга байланып калды, аны буркандар менен калтыр. Алар масы тарагандан кийин бузуктук кылганын улантышат. Алардын төрөлөрү уятсыз иштерди жакшы көрүшөт. Шамал аларды канаттар менен курчап алат. Алар өздөрү чалган курмандыктар үчүн уят болушат. Мен барын адилеттик жана чындык менен кылдым. Мени куугунтуктоочуларымдын колуна салып бербе. Өз кулуңа болуш, ага ырайым кыл, текеберлер эзбесин. Сенин куткарууңду жана сенин акыйкат сөздөрүңдү күтө берип көзүң талыды. Өз кулуңа өз ырайымың менен ырайым кыл, мага өз мыйзамдарыңды үйрөт. Мен сенин кулуңмун, мага акыл бер. Ошондо мен сенин аяндарыңды таанып билем. Теңирдин чара көрө турган убакыты келди. Анткени сенин мыйзамыңды бузушту. Мен болсо сенин осуяттарыңды алтындан да, таза алтындан да жакшы көрөм. Сенин буйруктарыңдын баарын акыйкат деп эсептейм. Ар кандай жалган жолду жек көрөм. Сенин аяндарың кереметтүү, ошондуктан аларды жаным сактап турат. Сенин сөздөрүңдүн ачылышы көздү ачат, жөнөкөйлөргө акыл берет. Мен оозумду ачып үшкүрүп жатам, анткени сенин осуяттарыңды эңсеп турам. Ысымыңды сүйгөндөргө кандай назар салып ырайым кылсаң, мага да ошондой кыл.
Buttlarımda senin sözlörüň menen жүрgüdey kılıp bekemde. Meni hiç kanday mıyzamsız iş bilep aluusuna jol berbe. Meni adamdın ezüsünden kutkar. Oşonda senin buyruklarыңды saktayım. Öz kolуңду öz yüzüň menen jarık kılıp maga özüңdün buyruklarыңды үйröt. Gözümdün jaşı göl boldu. Antkeni senin mıyzamыңды saktабай жатышат. Teňirim, sen adiletsiň, senin mıyzamdaryň da adilet. Sen osiyatlagan ayandar çyndyk, jetkileň çyndyk. Meni kızganyş jep jatat. Antkeni menin duşmandarym senin sözlörüňdi unutup koyuştu. Senin sözüň abdan taza, oşonduktan senin kuluň any süýet. Men alsız, jek göründü adammın. Birok senin buyruklarыңды unutbayım. Senin çyndygyň tübölük çyndyk, senin mıyzamың adilet. Menin başıma kaygı, kıyınçılık düştü. Senin osiyatlaryň menin soruncum, senin mıyzamdaryň tübölük adilet. Meni aklıma geltir, oşonda men jaşaýym.